жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Аябай жакшы өтүп жатат, аябай кубанычтабыз. Ал эми элиме айтарым, кыргыз элинде тынчтык болсун, кыргыз элин жеңиш майрамы менен куттуктайбыз. Кыргыз элим ар дайым жеңиштин үстүндө жүрө берсин. Кыргыз элибизде токчулук, молчулук болсун. Күндүр мекенибиз эч тынбай, мартенбешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш. Патриоттук рухта дайым эле чыгабыз. Бул деген биздин жашоодо ата-бабаларыбыз бизди ушундай бир тынчтык асман, сону жашашыбызга себепкер болгон аталарыбыз майрам үчүн чыгабыз. Самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Kıtalıp gelgen gün, faşistlerdi cengen gün, jelbiretip jelekti jelge bizge gelgen gün. Uşul günü dünyага ulu tınçtık ornağın, unutulmay hiç kaçan ulu jerim Jakındatıp alganbız, bul жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Улуу жеңиштин 78 жылдыгын биз менен саналуу гана ардагерлерибиз майрамдап жатат. Алардын катарында Жалал Абад шаарынын жалгыз согуш ардагери Сафин Гафан жана концлагер туткуну Валентина Семененко бар. Жараткан Аллахым сиздерге бекем ден соолук, узак жана берекелүү өмүр берсин. Ардагерлерибизге ар дайым сый көрсөтүп, алардын эрдигин даңазалоо биз үчүн сыймык. Бизге ошол бейпил жашоону өзүнүн канын, жанын берип, улуу ата мекендик согушта майданда өзүнүн эли үчүн, жери үчүн согушкан ардагерлерибиз жана ушул биздин арабызда жашап жаткан, ошол учурда фронт үчүн деп эмгектенген, тынымсыз эмгектенген биздин тылдын эмгекчилерибизге биз дагы башыбызды ийип ар дайым таазим этебиз. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.